тормозят всех, пускают по одной машине. И вот такая вот пробка. Интересно, сколько в ней стоять. Ну, люди уже выходят, знакомятся друг с другом, чай пьют. Ассаламу алейкум, Сузак район тургундары. Мына Сузак районунун Озуна Турабыз круговойдун жанында азыр бүткүл Кыргыз Республикасына оор сыноо келип турат. Ошол оор сыноого Райымбек Матраимов кайдыгер карабастан 100 тонна un, 10 тонна май, 50 миң даана бет кап жөнөттү. Азыркы учурда көп базарлар жабылып, даже акчага сатып алганы мүмкүнчүлүктөр жок болуп турат. Бүткүл Сузак районунун тургундарынын атынан ушу Райымбек Матраимовго чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Аллах разы болсун. Мына биринчи машина эми келди, аркасынан дагы 3 фура келет ат. Бул 25 тонна un, эртең буйруса бардыгын бекер таратабыз. Ошо бүткүл Сузак районунун тургундарынан чоң рахмат айтабыз Райымбек Матраимовго. Кыргызстанда бүгүн да коронавирус жуктургандар аныкталган жок. Бүгүн эртең мененки маалымат боюнча Кыргызстанда коронавирус жуктурган жаңы учур катталган жок. Бул туурасында Коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова жыйын учурунда билдирди. Ал буга чейин вирус жуктурган 14 кыргызстандыктын абалы тууралуу маалымат берип, 2 адамдын абалы оор экенин айтты. Жалал Абад облустук ооруканасынын жугуштуу оорлар бөлүмүндө жаткан 71 жаштагы эркек киши жандандыруу бөлүмүнө которулду. Дагы бир аял дарылануусун улантып жатат. Калган 12 адамдын абалы канааттандырарлык, деди Ахматова. Ошондой эле адис жарандарды эл чогулган жерден оолак болуп, үйдөн чыкпай отуруу менен гана вирустун таралышына бөгөт коюуга мүмкүн экенин дагы бир ирет эскертти. Маалымат булагы Спутник. Кыргызстанда коронавирус жуктурган жаран реанимацияга которулду. Жалал Абад облустук ооруканасынын жугуштуу оорлар бөлүмүндө жаткан 71 жаштагы эркек киши жандандыруу бөлүмүнө которулду. Бул туурасында Коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында 2 адамдын абалы орточо оор деп бааланып жаткан. Бирок бирөө кече жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Калган 12 жарандын абалы канааттандырарлык. Пакистанда жүргөн кыргызстандык жарандан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Билдирмеге ылайык COVID-19 вирусун жуктуруп алган мекендеш 57 жаштагы эркек киши. Алдын ала маалыматтар боюнча вирусту жуктуруп алган адам дагы 4 киши менен Пакистанга дааватка барышкан. Жанындагы мекендештеринин экөө 60 жашта, бири 42 жана 24 жаштагы кыргызстандыктар. Бул жарандар консулдук каттоого турган эмес. Пакистандагы Кыргызстандын элчилигине жардам сурап да кайрылышкан эмес. Азыркы тапта ооруну жуктуруп алган жаран Пакистандагы Пимс ооруканасына жаткырылды. Жанындагы калган 4-өө карантинге алынды деп жазылат маалыматта. Кыргызстандын Пакистандагы элчилиги Исламабад шаарынын администрациясы жана укук коргоо органдары менен дайыма байланышта экени айтылды. Маалымат булагы Спутник. Бишкектин кире беришинде аягы көрүнбөгөн унаа тыгыны жаралды. Чүй облусунун Сокулук районунда, тактап айтканда Бишкек шаарынын кире беришинде блокпост коюлуп, ар бир унаадагы кишилер текшерилип жатат. Бул тууралуу аймактык кабарчыга жүргүнчүлөр билдиришти. Алардын айтымында текшерүү иштерин 2 адам жүргүзүп, бирок жетишпей жатышат. Сокулук районунан Бишкекти көздөй бара жатканда унаа базарына жетпей блокпост коюлган экен. Гавриловка айылынан бери унаалар тыгында турушат. Айрымдары 2 сааттан бери шаарга жете албай жатышканын айтышты. 2 бала текшерип жүрөт. Тыгындагы унаалардагы кишилерди эсептегенде жок дегенде 500 миңдей киши бар. Ошонун баарына 2 киши кантип үлгүрөт. Унаалар 4 катар болуп туруп калышты. Бул кичинекей айыл эмес да, Карабалтадан бери келе жаткандар бар деп билдиришти жүргүнчүлөр. Маалымат булагы Турмуш. Жеке ишкер Нарынга 9 тез жардам унасын белекке берди. Жеке ишкер Улан Бакасов үй бүлөсүнүн атынан Нарын облусуна 9 тез жардам унаасын белекке берди.
Медициналык транспорт төмөндөгүдөй бөлүндү. Нарын шаарына 2, Нарын районуна 2, калганы Ат башы, Жумгал, Кочкор жана Актала райондоруна 1. Белгилей кетсек, буга чейин ата мекендик курулуш компаниялардын бири ноокатка 1 тез жардам мунаасын белекке берген болчу. Учурда өлкөдө COVID-19 илдетин жугузгандардын саны 14кө жетет. 6 эркек, 8 аял. Баткен облусу 1 адам, Сузак району 8 адам, Ноокат району 3 жана Бишкек шаарында 2 адам. Бишкек шаардык милициясы чет өлкөдөн келген кыргызстандыктарды Манас эл аралык аэропортунан тосуп алышты. Борбор калаанын милициясы күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатат жана күнү түнү Кыргызстандын жарандарынын коомдук коопсуздугун камсыздоодо деп жазылат аталган ведомствонун расмий баракчасында. Кой таш окуясы. Алмазбек Атамбаев сотко жеткирилди. Бүгүн 23 мартта Бишкектин 1 май райондук сотунда 2019 жылдын 7-8 августунда Кой таш айылында болгон окуялар боюнча соттук процесс башталат. Бул иш боюнча 14 адамга айып тагылган. Алардын арасында мурунку президент Алмазбек Атамбаев дагы бар. Соттун имаратында айыпталгандардын туугандары менен тарапташтары чогулду. Соттук отурум судья Марат Сыдыковдун жетекчилиги алдында өтөт. Маалымат булагы Баракелде. Доллардын учурдагы баасы. Бүгүн 23 мартта саат 10:30га карата Бишкек шаарынын Москва менен Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишиндеги акча алмаштыруучу жайларда доллар 77-77 сом сатып алуу жана 78-78 сомго сатуу бааланып жатат деп маалымдайт Тазабек басылмасы. Саат 9:00га карата Бишкекте доллар 77 сом сатып алуу жана 78 сом сатуу бааланып жаткан болчу. Ал эми март айынын башындагы доллардын баасы 69,7 сом сатып алуу жана 69,9 сом сатуу болгон. Маалымат булагы Баракелде. Казакстан менен Өзбекстанда коронавирус жуктургандар көбөйүүдө. Коңшу мамлекет Казакстанда коронавируска кабылгандардын саны 60га жетсе, Өзбекстанда вирусту 45 киши жуктурду. Спутник Казакстан агенттигинин билдиришинче, коронавирус Алматыда 25 кишиде, Нур-Султанда 31 адамда, Карагандада 2, Бейтапта, ал эми Алматы жана Актөбө облустарында 1 кишиде катталган. Бул өлкөдө коронавирус биринчи жолу 13 мартта 2 кишиде аныкталып, ага байланыштуу 16 марттан тарта республикада өзгөчө абал режим киргизилген. Мындан улам чет элдиктердин Казакстанга кирүүгө тыюу салынып, 19 марттан тарта Нур-Султан менен Алматы карантинге алынган болчу. Спутник Өзбекстан агенттигинин маалыматы боюнча, COVID-19 бир суткада 2 кишиде аныкталып, жалпы оорулардын саны 45ке жетти. Учурда өлкөдө вирусту жайылтып жибербөө үчүн бардык аракеттер жүрүп жатат. Жада калса коомдук жайларда маска тагынбагандар үчүн расмий түрдө айыппул каралган. Белгилей кетсек, Өзбекстанда коронавирус биринчи жолу 15 мартта Франциядан учуп келген аялдан табылган. Ал эми Кыргызстанда коронавируска кабылгандардын саны 14кө жетип, өлкөгө өзгөчө кырдаал киргизилди. Москва Бишкек темир жол каттамы менен келдик, бирок бизди эч ким текшерген жок деп жаран кайрылды. Анын айтымында алар 20 мартта Москва Бишкек темир жол каттамы менен келишкен. Поезд менен келген жүргүнчүлөрдү коронавируска карата текшербей үйүбүзгө тарап кеттик деген жаран. Кыргыз темир жолу ишканасынын басма сөз кызматынан маалымат чындыкка жатпай турганын билдиришти. Москвадан поезд 20 мартка караган түнү Бишкекке келген. Поезддин жетекчиси Абдуллаев жүргүнчүлөр текшерүүдөн өткөнү тууралуу видео отчет берген. Чек араны жалпы 59 жүргүнчү, 20 поезд бригадасынын мүчөсү жана 5 вагон ресторанынын кызматкерлери кесип өтүшкөн. Кайыңды постунан санитардык эпидемиологиялык станциянын кызматкерлери тарабынан тепловизор менен ар бир жүргүнчү поезд бригадасынын мүчөлөрү текшерилип, эч кимден коронавирус оорусуна шек аныкталган эмес деп билдиришет басма сөз кызматынан. Ошондой эле ишканадан 17 марттан тартып Кыргыз өлкөсүнөн кетүүчү бардык эл аралык темир жол каттамдары убактылуу токтотулганын билдиришти.